Телесабак. Саламатсыңарбы? Телесабактын көрүүчүлөрү жана 2 класстын окуучулары. Азыр математика сабагы. Математика сабагына окуу куралдарыңарды ыңгайлуу коюп, сабакка көңүл бурабыз. Балдар, туура отуруу ден соолукка кам көрүү болуп саналат. Ошондуктан бул сүрөттөгүдөй денени түз алып, туура отургула. Даяр болсоңор, төмөнкү тапшырмаларга көңүл буруп, ага тиешелүү эрежелерди эстегиле. Нөлдөн 20-га чейинки сандарда 3 цифрасы канча жолу жолугат? Ооба, нөлдөн 20-га чейинки сандарда 3 цифрасы 2 жолу жолугат. Алар 3 жана 13 сандарында. Нөлдөн 20-га чейинки сандарда 5 цифрасы канча жолу жолугат? Ооба, нөлдөн 20-га чейинки сандарда 5 цифрасы 2 жолу жолугат. Алар 5, 15 сандарында. Эми балдар, буларды окугула жана салыштыргыла. Булар эмнелер? Bir класста 9 кыз, дагы bir класста 6 кыз окуйт. Бул 2 класста бардыгы канча кыз окуйт? Бул маселе. Ал эми 34 жана 5-тин айырмасычы? Демек, бүгүнкү сабакта бул эмне деп аталаарын кайталап, маселе чыгарууда колдонобуз. Бүгүнкү сабакта маселенин туюнтмаларын айырмалап, салыштырасыңар. Ал туюнтмаларды маселе чыгарууда колдонобуз. Маселе чыгаруунун алдында ага тиешелүү эрежелерди жана туюнтма деген эмне экендигин эске салалы. Булар эмнелер? Булар сандар жана белгилер. Булардан эмне түзүлдү? Булар барабарсыздыктар жана туюнтмалар. Анда сандарды кошуу, кемитүү белгилери менен байланышып жазылган амалдар туюнтма деп аталат. Анда бул туюнтмаларды окугула. Алардын жыйынтыгы эмне деп аталат? Бул кошууга карата берилген туюнтманын жыйынтыгы. Сумма. Ал эми кемитүүгө карата берилген туюнтманын жыйынтыгы айырма деп аталат. Эми бул берилишин окуп, ага тиешелүү туюнтманы тапкыла. 8ден 4кө көп санды тап. Анын туюнтмасы бул. 9дан 2ге аз сан. Бул туюнтма 9 жана 2-нин айырмасы. Бул сүрөттө канча нерсени көрүп турсаңар, ошончо санга 2-ни кошуп, туюнтмасын жаз. Текшергиле. 3 розага 2-ни кош. 4 каргага 2-ни кош. 5 китепке 2-ни кош. Демек, балдар,
маселенин мазмунунда аз, көп, ошончо деген учурларда кандай туюнтмалар жазыла тургандыгын эске салдык. Эми маселе чыгаруунун тартибин кайталап, андан кийин маселе чыгаралы. Биринчи маселени окуу жана эмне жөнүндө болуп жаткандыгын элестет. Экинчи маселени кыскача жаз же схемасын түз. Үчүнчү, маселедеги сандар эмнени билгизди, түшүндүр. Суроосун кайтала дейт. Төртүнчү, суроого жооп берүүгө болобу? Ойлон. Эгерде жооп берүүгө болбосо, чыгаруунун планын түз. Бешинчи, чыгарууну аткар. Алтынчы, чыгарууну текшер жана суроосуна жооп бер. Бул ыр түрүндө табышмактуу маселени угуп, маанисин түшүнүп уккула. Анын жообун оозеки эсептегиле. Анын чыгарылышын берилген туюнтмалардан тапкыла. Аралады базарды. Аюу 6 челек бал алды. Үйгө кетип баратып, 3 челек балды жеп алды. Ал аюунун жанында канча челек бал калды? Маселенин жообун табууда бул туюнтмалардын кайсынысы жазылат? Маселенин жообун табууда бул туюнтма жазылат. Анткени аюу 6 челектин 3 челегин жеп койду. Жообу 3 челек бал калды. Демек, бул маселенин жообун табууда бир гана туюнтма жазылгандыгын байкадыңар. Эми кийинки маселеге көңүл буралы. Кийинки маселени чыгаруудан мурун бул табышмактын жообун тапкыла. Отуруп алып ичин ачам, баатырларча аралашам. Аябаган кызыкка батам, аягына чыкканча шашам. Бул эмне? Демек, табышмактын жообу китеп. Анда китеп жөнүндө өзүңөр кандай маселе түзөт элеңер? Мисалы, 2 класстын бир окуучусу Элхан мындай маселе түздү. Касым китептин 12 бетин окуду. Ал эми Айдай андан 5 бетке көп окуду. Экөө биригип канча бет окуду? Эми маселени эмне жөнүндө болуп жаткандыгын элестеткиле. Маселе кимдер жөнүндө болду? Ооба, маселе Касым менен Айдай окуган китептин беттеринин саны жөнүндө болду. Анда маселедеги 12 менен 5 саны эмнени билдирет? 12 бул Касым окуган китептин бетинин саны, ал эми 5 Айдай Касымга караганда көп окуган китептин бетинин саны. Анда маселеде кимдики белгилүү жана кимдики белгисиз? Маселеде Касымдыкы белгилүү. Ал эми Айдайдыкы белгисиз. Бирок ал Касымга караганда 5 бетке көп окугандыгы белгилүү. Эми балдар, маселенин суроосун окуп, кайталагыла. Экөө биригип канча бет окуган? Суроого жооп берүүгө болобу? Ойлон. Аны кантип табабыз?
маселенин суроосуна жооп берүү үчүн биринчи маселенин мазмунун элестетүү менен кыскача шартын түзөбүз. Анда дептериңерди ачып чогуу түзөлү. Даярсыңарбы? Касым китептин 12 бетин, Айдай Касымга караганда 5 бетке көп окуган. Суроосу экөө биригип китептин канча бетин окуган? Аны кантип табабыз? Аны табуу үчүн экөө окуган китептин бетинин санын кошуу керек. Бирок Айдай окуган китептин бети белгисиз. Ошондуктан экөөнүн канча бет окугандыгын таба албайбыз. Демек, биринчи Айдайдыкын табуу керек. Анда чыгаруунун планын түзөлү. Демек, биринчи Айдайдын канча бет окугандыгын таап, андан кийин экөө окуган китептердин беттеринин санын кошобуз. Эмесе ушундай жол менен маселенин туюнтмасын түзүп чыгаргыла. Текшеребиз. Элхан маселенин туюнтмасын мындайча жазып чыгарды. Биринчи Айдай канча бет окугандыгын 12ге 5ти кошуп, Айдайдын канча бет окугандыгын тапты. Демек, Айдай 17 бет окуган. Ал эми экинчи, экөө биригип китептин канча бетин окугандыгын тапты. Демек, экөө биригип 29 бет окуган. Элхан канча туюнтма жазып чыгарды? Ооба, Элхан маселенин жообун табууда айрым-айрым 2 туюнтма жазып чыгарды. Эми ушул эле маселени чыгаруудагы кандай туюнтмаларды жазып чыгарууга боло тургандыгын байкагыла жана түшүндүрүп чыгарууга үйрөнгүлө. Элхан биринчи айрым-айрым 2 туюнтманы жазып чыгарды. Ушул 2 туюнтманын ордуна кашаалардын жардамы менен бир эле туюнтма жазса да болот. Ал мындайча жазылат. Бул туюнтмада 12 саны Касым окуган китептин бетинин саны. Анда 12 кошуу 5 эмнени түшүндүрөт? Бул Айдай окуган китептин бетинин саны. Экөөнү кошсок, жообу экөө биригип 29 бет окушту. Демек, бул маселени чыгарууда 2 түрдүү туюнтма жаздык. Биринчиси айрым-айрым жазылган 2 туюнтма. Экинчиси кашаанын жардамы менен жазылган 1 туюнтма. Кийинки маселеге көңүл бурабыз. Чабалекей биринчи күнү 27 курт кумурска, экинчи күнү биринчи күнгө караганда 7ге көп. Ал эми үчүнчү күнү биринчи жана экинчи күнү канча кармаса, ошончо курт кумурска кармады. Чабалекей үчүнчү күнү канча курт кумурска кармады? Маселе эмне жөнүндө болду? Маселе 3 күндө Чабалекей канча курт кумурска жегендиги жөнүндө болду. Эмнени табуу керек?
3-чү күнү канча курт кумурска жегендигин табуу керек. Маселенин суроосуна жооп берүү үчүн маселени схема түрүндө жазабыз. 27 бул биринчи күнү жеген курт кумурска. 7 бул экинчи күнү биринчи күнгө караганда көп жеген курт кумурсканын саны. Демек, экинчи күнү канча жегендигин табуу керек. Ал эми 3-чү күндөгү ошончо деген сөз бул биринчи, экинчи күнү канча жесе, ошончо жегендигин билдирет. Анда аны кантип табууга болот? Аны биринчи жана экинчи күнү жеген курт кумурсканын саны табылса, 3-чү күндүкүн дагы тапкан болобуз. Анткени 2 күндө биригип канча жесе, 3-чү күнү да ошончо курт кумурска жеген. Эми дептериңерди алып, туюнтма түзүп чыгаргыла. Даярсыңарбы? Бул маселенин туюнтмасын актан мындайча түзүп чыгарган. 27-ге 7-ни кошуп, 34 санын алды. Бул 34 экинчи күндөгү жеген курт кумурсканын саны. Эми биринчи күнү жеген 27-ге экинчи күнү канча жеген 34-тү кошуп, биринчи жана экинчи күндүкүн таптык. Демек, Чабалекей 3-чү күнү 61 кумурска жеген. Анткени Чабалекей биринчи жана экинчи күнү канча курт кумурска жесе, 3-чү күнү дагы ошончо курт кумурска жеген. Актан муну табууда айрым-айрым туюнтма түзүп тапты. Ал эми кыял маселенин жообун кашаалуу туюнтманын жардамы менен 27-ге 27 менен 7-нин суммасын кошуп бир туюнтма жазып тапкан. Демек, 3-чү күнү Чабалекей 61 курт кумурска кармаган. Силер кимдикиндей туюнтма түзүп чыгарат элеңер? Түшүндүрүп айтып бергиле. Эмесе балдар, сабакты жыйынтыктап, туюнтма бул кошуу, кемитүү белгилери менен жазылган амалдар экендигин жана алардын жыйынтыгы сумма, айырма деп атадык. Маселени чыгарууда айрым-айрым 2 туюнтма түзүп чыгардыңар. Ошол 2 туюнтмадан кашаалуу бир туюнтма түзүүгө үйрөндүңөр. Маселе чыгарууда анын 6 тартиби сакталды. Аны байкадыңар болуш керек. Анда бүгүнкү сабактын башталышында коюлган максатка кайрылсак, маселе чыгарууда айрым-айрым жазылган туюнтмаларды жана бул 2 туюнтмадан түзүлгөн кашаалуу туюнтманы айырмалап салыштырдык. Ал туюнтмаларды маселе чыгарууда колдондук. Демек, бул үйрөнгөнүңөрдү өз алдыңча колдонуп, маселе чыгарып, аны башкаларга да түшүндүрүп бере алат деп ишенем.
уккан сөздү эсиңе түйүп калуу эстүүлүк. Бир көргөнүн унутпай, билип калуу эстүүлүк. Андыктан бүгүнкү укканыңарды жана көргөнүңөрдү эстен чыгарбай, туура колдонгула деп бүгүнкү сабагымды аяктайм. Саламатта болгула.